Бүгүн Сокул райондук маданият үйүндө кубанычтуу жагдай. Анткени мындан кийин бул бөлүм белгилүү инсан Орозбек Кутманалиевдин ысымы менен ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анын эмгегин баалап жердештери райондук кеңеш жана маданият министрлиги маданият үйүнө анын атын ыйгарууга атайын чечим кабыл алышкан. Ар тараптуу талантка бай эл артисти Орозбек Кутманалиев тирүү болгондо 76 жашка чыкмак. Белгилүү инсан аталып, төкмө акындыгы, ырчы аткаруучулугу, кино актерлугу, огончулугу элдин эсинде калды. Ал бир гана артист эмес, кыргыз элинин бакай атасы сыяктанып турчу. Анжиянды даркадыгы бүгүн баш кошконун айтадып, алышкан итче кабышпай аман эсен кайтадып, кара мурса сөзүңдүн калпы чыкты байкадып, тегерет этти иштин тебеген чалбы жылкы. Орозбек Кутманалиев жогорку билимдүү тарыхчы болсо дагы адабият менен музыканын чыгармачылыгын айкалыштыра алып жүргөн. Ошондуктан ал тарыхый окуяларга, темаларга байланышкан чыгармаларды, абалкы доорлордо жашап өткөн ак таңдай төкмө акындардын санат, үлгү, насият, терме ырларын айкалыштырып, алгачкылардан калк алдына ырдап чыгып, аларга рахат тартуулаган. Абайлап кана ханым жагын айтып не дейин, күчкө салсаң арга жок күйүттү жандан безейин, эмиримдин башканын эминени сезейин. Орозбек байкемден мен көп таалим алдым. Комуз черткен ыктарын, ырдагандын ыктарын баарын тең Орозбек байкем көп эмгеги бар менде. Ал айда жүрдү Кыргызстанды бүт булуң бурчунда 5 жылдан бери өсүп, бир төшөктө жатып, бирге ырдап, бирге Куурчак театрын коюп, ошентип жүрдүк. Алгачкы эмгек жолун 1955-жылы Куурчак театрында баштап, Кыргыз филармониясында аткаруучу, радиодо режиссер, диктор, айтор көп тармактын адиси болгон. 1974-жылдары Кыргыз фильм кино студиясында дубляж боюнча режиссер, 1992-жылда Салым Алик кинофирмасында кеңешчи болуп эмгектенген. Ушундай жашнакай ак үйдү маданияттын үйүн ушу Сокул боюнча эске арнап, ошонун атынан берип, балдардын атынан, бүт туугандардын атынан таажым кылам дейм. 20дан ашуун көркөм фильмге катышып, тасматада өз ордун тапкан. Актёрдун замандаштары маркумдун басып өткөн эмгек жолуна токтолуп, маданиятка орду толгус эмгек калтырып кеткендигин эскеришти. Бүгүнкү күндө мынакей Орозбек Кутманалиевдин ушул имаратка ушундай маданият үйүнө аты берилип жатканы бул деген келечекте өсүп жаткан муундарга бир жагынан тарбия да. Ушундай улуу кыргыздын инсанын биз эстеп жүргөнүбүзгө бул бир жагынан дагы үлгү болот да. Ошон үчүн бул рай кеңештин чыгарган чечими менимче аябай туура, убагында деген ойдомун да. Өздөрүндө кайталаңыз эмгек калтырган Орозбек Кутманалиевдин аты берилген ысым менен гана чектелбейт. Анын ысымы кыргыз тарыхында калтыруу үчүн дагы көптөгөн иштер жасалышы керек. Бул иш-чарага чогулгандар алдыда белгилүү инсандын эстелиги да орнотулса болот эле деген ойлорун айтышты. Анын ишке ашышы же ашпашы тиешелүү бийлик төбөлдөрүнүн колунда.